Кыргызстандын Кытай менен каттамдарынын баары токтотулду. Кыргыз Республикасы коронавирустун жайылышына жол бербөө боюнча бардык чараларды кабыл алды. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн кезектеги жыйынынын жүрүшүндө билдирди. Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан дароо чаралар топтому кабыл алынды. Ыкчам штаб түзүлдү. Мамлекеттик чек аранын бардык өткөрмө көзөмөл жайларында санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлдү. Манас жана Ош аэропортторуна келген жүргүнчүлөрдү текшерүү үчүн дене табын өлчөгүчтөр орнотулду. 2020-жылдын 23-январдан тарта Кытай Эл Республикасы менен аба, унаа жана темир жол каттамдары толук бойдон токтотулду. Премьер-министр баса белгилегендей, өлкөгө ташылган айыл чарба продукцияларына көзөмөлдү күчөтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда.